Бийликке кол салууну пландаган азербайжандык Крим авторитеттери менен Райымбек Матраимов байланышта болгон. УКМК кызматкерлери 22 март күнү трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү болуп саналган Азербайжандын 5 чаранын кармады. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, Азербайжандын Алиев, Багиров, Аскаров, Бекбудров жана Маммадов аттуу жарандары кармалган. Алынган маалыматтар боюнча Аскаров криминалдык чөйрөдө селсаяк статусуна ээ. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө, уурулук идеологиясын жайылтуу жана өзүнүн статусун жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мейкиндикте өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргызстанга келген. Учурда аларды Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн тергөө иштери жүрүп жатат. Издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов Азербайжандын борбору Баку шаарында экендиги аныкталды. Буга байланыштуу ануу кармоо тууралуу Азербайжан тарапка кат жөнөтүлгөн. Учурда Азербайжандын укук коргоо органдары менен биргеликте аны кармоо жана андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси иштелип чыгууда. Комитет ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендиги такталды, деп билдирди УКМК.